Достор, барыңыздарга салам. Бүгүнкү видеороликте биз сиздер менен бинариум платформасынан торговля кылабыз. Бүгүн мен сиздерге өзүмдүн толук торговлямды көрсөтөмүн, кандай анализ кыламын, эмне ошону биз сиздер менен азыр наглядно көрө алабыз да. Евро канадец, бул жакта бизде восходящий тренд башталды и азыр бизде графигибиз үстүнкү линия Боллинджеровга касание болуп атканын байкасак болот да. 1 минуттук таймфреймди коебуз и байкайбыз. Бул жакта бизде как раз астыңкы уровенибизден бизде разворот болуп атат да, четкий разворот. И азыр бул жактан биздер менен болгон 2 минуткө бир сделка ачабыз и далее уже биздер менен на повышение ачышыбыз керекпиз да. Анткени бул жакта бизде азыр разворот болуп атат. Бизде бул жерде нисходящий тренд. Так, евро канадецтен биздин сделкабыз уверенно плюска жабылып атат. Так, 15 секунддук таймфреймди байкап көрөбүз. График астыга түшүп кетти да. Биздин туура направление түшүп баратат. Бирок бинарный опционда өзү негизи до конца күтүш керек да. Ага чейин биздер менен айта албайбыз, сделка плюска жабылбы же жабылбаганын. Анткени даже опытный трейдерлер көп стажы менен деле биле албайт да. То есть 5 мүнөттөн кийин же 1 мүнөттөн кийин график каяка жыла турганын. Так, бизде дагы 20 секунд бар. И бул сделкабыз плюска жабылды да. Так, евро канадецтен, точнее евро доллардан бизде бул жакта эмне болуп атканын давайте байкап көрөбүз. Нисходящий тренд башталыптыр. Бизде үстүндө уровень сопротивлениябыздан биздин графигибиз отскок болуп атат да, на понижение. Мынакей биринчи отскок, экинчи отскок болуп атат. Так, евро канадец сделкабыз плюска жабылды. Так, евро доллардан бул жактан биздер менен азыр астыңкы уровеньден на повышение качсак болот да. То есть бул жакта бизде азыр нисходящий скальпинг болуп атат. Нисходящий скальпинг уровень. Так, давайте белыйга коебуз. И мынакей уровень поддержка, уровень сопротивления да. То есть ушу коридордун ичинде биздин графигибиз азыр ойноп атат. Но лучше всего bunday ситуацияларда биздер менен азыр үстүнкү уровеньден анан кийин на понижение качышыбыз керекпиз да. Ушунда туура болуп калат да, и не рискованно болот. Азыр бизде графигибиз астыда турат, астыңкы уровень поддержкабыздан да, и давайте бул жактан азыр для примера 1 мүнөткө бир сделка ачабыз 10 000 рубльга на повышение и үстүнкү уровеньден биздер менен азыр уровень сопротивлениядан на понижение ачабыз. Так, евро канадецтен дагы бир байкап көрөлү. 30 секунддук таймфреймге коюп графикти бир байкайлы. Так, бул жакта бизде азыр низкая волатильность башталды. То есть графигибиз акырын затухание болуп атат да. То есть бул жакта бизде высокая волатильность болгон да, могул жерде. То есть графигибиз баттан үстүгө көтөрүлүп, кайра астыга түшкөнүн бул высокая волатильность болот да. А если график акырын мындай лянч болуп жылса, анда бул мындай не высоковолатильный рынок болуп калат да. Андай ситуацияларда кичине опасныйраак болот. Лучше всего высокий волатильность же болбосо средний волатильностьтан торговлялаган жакшыраак да. Евро доллардан бизде дагы 10 секунд калды и бул сделкабыз плюска жабылышы керек. Так, күтөбүз. 5 4 3 2 1 да, бул сделкабыз плюска жабылды. И азыр биздер менен бул жактан үстүнкү уровеньди кармайбыз дагы и үстүнкү уровеньден на понижение качабыз уже. Анткени бизде уровень поддержкадан айтканда эле астыңкы уровеньден үстүгө, үстүнкү уровеньден астыга жылып атат да. Лучше всего нисходящий трендтен, если нисходящий тренд болуп атса, үстүнкү уровеньден астыга качыш керек да. А если восходящий тренд болуп атса, анда сиздер астыңкы уровеньден на повышение качышыңыздар керек. Так, евро канадецтен бул жакта бизде азыр поджатие болуп атат, поджатие уровня да, уровня поддержки, и бул жактан азыр бизде бир резкий мындай чоң рывок болуш керек да, на понижение, то есть пробитие да. И азыр бул жактан биз 3 мүнөткө коебуз биринчи сделкабызды. Если график кичине үстүгө жылса, анда биздер менен үстүнкү уровеньден догон ачабыз да, сумманы көтөрөбүз дагы. Азыр биздер менен 5 000 рубль ачтык. Если график үстүгө жылса, биздер менен 10 000 кылып туруп, анан кийин дагы бир сделка уже 5 мүнөткө ачабыз да, то есть страховка кылабыз. Если основной сделкабыз минуска жабылып калса, биздин экинчи сделкабыз дагы болот, догон. Ал жактан биз 10 000 рубль ачканбыз и ошо 10 000 рубль менен биздер менен основной минусубузду да кайтарып кетсек болот. Бул как биздин страховкабыз болот да. Если сделкабыз минуска жабылса, анда биздер менен ошол минусубузду кайтарып кете алабыз. Евро доллардан биздер менен күтөбүз дагы деле. Анткени бизде пока что жаңы эле уровеньде турат. Бизде пока что рывок боло элек да, график үстүгө жыла элек. Биздер менен Морики
линиябыздан на понижение ачышыбыз керекпиз да, мына сары линиядан. Бизде бул жерде нисходящий тренд болуп атат. Ушул линиядан 5 минут-4 минутка на понижение ачсак болот. Биз сиздер менен мореке астыңкы линия поддержкабыздан ачканбыз. Бул жактан азыр биз сиздер менен үстүнкү уровень сопротивлениядан ачабыз на понижение. Мынакей графигибиз рывок болду, повышение кетти. Давайте 4 минутка бир сделка 5000 рубльга ачабыз. И кийинки сделкабызды 10 000 рубльга ачабыз да. Так, мынакей ачкандай эле сразу график на понижение кетти. Евро канадисти бир байкайлы. Так, евро канадистен биз сиздер менен бул жакта моментти кое бербейбиз да. Мынакей графигибиз үстүгө жылыптыр. Давайте ушул жерден ачабыз. Ушул жерден биз сиздер менен азыр 4 минутка догонубузду ачабыз да. Башында айтканда деле. Если график үстүгө жылып кетсе, биз сиздер менен на понижение ачышыбыз керек болчу. Биз сиздер менен мынакей үстүнкү пикти кое бербейбиз. Но эч нерсе эмес, азыр бизде дагы убакыт бар. Графигибиз кайрадан эле үстүгө жылды и ушул моменттен биз сиздер менен дагы бир сделка догонубузду ачып калдык да. Основной сделкабыз жабылса деле бизде догон болот да. То есть если ушундай болуп калса, сиздер кийинки сделкаңыздарды үстүнкү уровеньден сумманы көбөйтүп туруп эле ача берсеңиздер болот да. Так, основной сделкабызга 5 секунд калды. Так, основной сделкабыз дагы плюска жабылып калышы мүмкүн да. 1 секунд калды и 0. Всё. Основной сделкабыз дагы плюска жабылды, достор. То есть ушундай моменттер дагы болот. Если анализиңиздер туура болсо, то уверенно даже и акыркы секундта дагы сделкаңыздар плюска жабылып калышы мүмкүн. Так, евро доллардан дагы бизде бул жакта пока что бардыгы идеально жүрүп жатат. Эгерде сиздер ушу трейдер болгоңуздар келсе, бир күндө эле сиздерге келип бул жактан акча таба албайсыздар да. То есть что бул жактан акча табыш үчүн сиздерге эгерде достор сиздер бул сферада новичок болсоңуздар, анда сиздер менин каналыма подписан болсоңуздар керек. Бул жакта бизде күндө торговля болот, понедельниктен пятницага чейин, күндүзү саат 3-тө жана 9-да мен сигналдарымды жөнөтөмүн, өзүмдүн торговый сигналдарымды, и ошо сигналдар менен сиздер биз менен чогуу торговля кылып зарабатывать этсеңиздер болот да. Бул жакта обучение дагы болот, постторду киргизип турамын жана мотивация бүт бардыгы ушу каналдардын ичинде да. Эгерде сиздерде кандай бир суроолоруңуздар болсо, анда мага телеграмма жазыңыздар. Толук обучение алгыңыздар келсе, анда мага телеграмма сигнал плюс обучение деп жазып койсоңуздар, мен сиздерге обучение жүргүзөм и подробности бүт баарын түшүндүрөм да. Эмнеден башташ керек и эмне кылбаш керек, ошолордун баардыгын түшүндүрүп айтып кетемин да. Как помощник сыяктуудай мен сиздерге жардам берем да. Бүт ссылкалардын видеонун астына калтырамын, же болбосо комментариянын башында тапсаңыздар болот. Вложение кылышыңыздар керек, үйрөнүшүңүздөр керек. То есть реальный счет менен жана демо счет менен торговля кылган бул башка да. Демо менен силер ача бересиңер, анткени демо счетту силердин бул силердин акчаңар эмес да. Когда реальный акчага отуруңуздар да, өзүңүздөр акча пополнение кылганда сиздерде какой-то бир сезим болот да. То есть страх болот, колдоңуңар тирдей баштайт, кадимкидей. В общем, демо счеттогудай торговля кылып атканыңыздардай реальный счетто андай окшошпой калат да. То есть бүт бардыгы психологиядан да, достор. Демо счет болобу, реальный счет болобу, силер бирдей торговля кылганга аракет кылышыңыздар керек да. То есть бул жака дагы сиздер өзүңүздөргө не жалко болгон акчаңыздарды инвестиция кылып торговля кылышыңыздар керек. Ошондо гана сиздер бул жактан акча таба аласыздар. Евро доллардан бизде бул жакта сделкабыз плюска жабылды и евро канадистен дагы сделкабыз бул жакта дагы плюска жабылды да. Ушу менен биз сиздер менен примерно давайте историябызды карап көрөбүз. 1 2 3 4 5 сделка подряд плюска жабаппыз да. Мен бардык видеоролигимде примерно 5-7-8 сделка ачамын да, и ошо менен торговлямды токтотом. И дагы бир эскертүү берейин. Өзүңүздөрдө правила болуш керек. Мисалы 3-5 сделка ачышыңыздар керек да. То есть если сиздер 10, 20, 30, 100 сделка ача берсеңиздер, анда сиздер ал сиздерге мындай байлыкка алып барбайт да. Мындай жакшылыкка алып барбайт ал нерсе. То есть анализ эле кыла беришиңиздер керек. И жакшы моментти тапкандан кийин ошондо гана сделка ачышыңыздар керек. Если где попало ача берсеңиздер, анда сиздер минуска жабыла бересиздер, плюска жабыла бересиздер, ушинтип барып эле сиздердин акчаңыздар жоголо берет да. Ошон үчүн сиздер болгону 3-5-6 сделка ачканга аракет кылышыңыздар керек бир торговый сессияда.
Ушу менен достор кийинки видеороликте көрүшөбүз. Биздин Telegram группабызга, Telegram каналыбызга катталыңыздар. Бул жакта бесплатный сигналдар алсаңыздар болот жана рекомендация, обучение бүт бардыгы бекер. Ссылкалардын бардыгын видеонун астына калтырамын достор. Подписываться этсеңиздер. Бул жакта дагы бизде основной каналыбыз бар. Бул жакта посттор келип турат. То есть бүт бардык рекомендация жана трейдерлердин бүт опыттарын бул жака киргизип турамын да. То есть мотивация дагы болот, мындай картинкалар болуп бүт бардыгы ушул жакта кызыктуу нерселер бүт баары ушул жакта да. Вот жана достор ушул видеороликке лайк басыңыздар, менин YouTube каналыма да подписаться койсоңуздар аябай жакшы болот эле. Анткени бизде бул жылы каналга примерно 5000 подписчик плюс болду да. Силерге баарыңыздарга рахмат айтамын. И может быть даже бул жылдын аягына чейин каналыбызга ровно 10 000 подписчик болот деп ишенемин да. Ошон үчүн достор кичине газдан басабыз, лайктан басабыз, подписаться басабыз. Жана кандай бир сурооңуздар болсо мага Telegramга жазып коюңуздар. Эми биз силер менен кийинки видеороликте көрүшөбүз. Баарыңыздар саламаттуу болуңуздар, жакшы торгойлоңуздар, баарыңыздар прибыльдүү болуңуздар.